Dara talуунун 12 adebi жана алар төмөнкүлөр. Бетти, эки колду чыканакты кошо жана буттун томуктарын кошо жууш керек. Башынын жок дегенде 4төн 1 бөлүгүнө суу тийгизүү, масх кылуу парыз. Тырмак астындагы кирлерди тазалоо. Najasаттар болсо тазалап алуу. Суу өткөрбөөчү нерселерден сактаныңыз. Мисалы, боек тийип калган болсо, болушунча тазалоо. Жел чыгарууда суу менен жуулбайт. Бисмиллах менен баштоо. Мисвак колдонуу. 3 жолудан кайталап жууш. Сакалга масх кылуу. Бардык кыймыл аракетти оң тараптан баштоо. Катары менен даарат алуу. Башка нерселерге алаксып кетпей дааратты үзбөй алуу. Мисвак колдонуунун 9 адеби жана алар төмөнкүлөр. Мисвактын фазилеттерин окуп алуу. Мисвак колдонуу сүннөт. Учун 2 см кабыгын аарчып алып, аарчылган жерди бир аз чайнап койсо, щетка болуп калат. Аны менен тиштерге жүргүзүп жуулат. Оң кол менен кармоо жакшы. Даарат жана гусул алуу учурунда колдонуу жакшы. Уктап турганда колдонуу жакшы. Мечитке барганда колдонуу жакшы. Орозо учурунда да колдонсо болот. Сүйлөшүүнүн 9 адеби жана алар төмөнкүлөр. Сүйлөшүү учурунда дүлөй адамга сүйлөп жаткандай үндү бийик көтөрбөө, бакырып сүйлөбөө. Сөздү биринчи улууларга берүү. Эч бир пайдасы жок сөздөргө жана талкууларга кошулбоо. Керексиз сөздөрдөн оолактап, пайдалуу гана сөз сүйлөө же ун чукпоо. Бир нерсенин арам же адалдыгын билгенден кийин гана ал нерсе жөнүндө сүйлөө. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Ашыкча тамашалашуудан сактануу. Туура жана так сүйлөө. Угуучунун күмөнүн же түшүнбөстүгүн пайда кылбоо. Пайгамбарыбыздын сөзү баарына түшүнүктүү эле. Үчүнчү киши турганда 2 киши бири-бири менен шыбырашпоо керек. Сөгүнүп сүйлөгөнгө болбойт. Даават кылуунун 9 адеби жана алар төмөнкүлөр. Текеберленүү менен сүйлөбөө. Аллахтан уялуу. Угуучуга жакшы көңүл буруу. Даават учурунда кичипейил жана адептүү болуу. Угуучуларга колдон келсе өз-өзүнчө кароо. Адамдын даражасына кароо. Адамдар түшүнө турган тилде түшүнүктүү сүйлөө. Угуучулардын пайда алышын чын жүрөктөн каалоо. Аллахка муктаждыгын дайым билдирип туруу. Соц тармактарынын 10 адеби жана алар төмөнкүлөр. Соц баракчаңызды пайгамбарыбыз көргөн болсо, уялбаганыңыздай болуш керек. Соц тармакта аял заты өзүн жашыруусу керек. Анткени хиджабтын логикасы махрам эмес адамдардын көзүнөн сактануу. Сиздин жүзүңүздү ар ким фотошоп менен каалаган нерсесине кое алаарын унутпаңыз. Көз тийүү бар экенин унутпаңыз. Көз тийүү инсанга ооруну жана кедейликти алып келет.
Jigitler kızlarga taanышып alsak bolobу je jön ele süйлöşүү деген сыяктуу сөздөрдү жазбашы керек. Жазышуу керек болсо иш жөнүндө гана кыска жазылышы зарыл. Смайликтерди кетирүүгө болбойт. Erkek kişi misалы комментарийде аял киши менен сөз талашып кетүүдөн сактанышы керек. Эмоцияга алдырган аялды эч ким жеңе албайт. Жаштар же кыз жигит бири-бири менен исламга чакырып жатабыз деп сүйлөшпөшү керек. Бул өзүн-өзү алдоо. Исламга даават кылууну каалагандар ишенимдүү гана маалыматтарды таркатуусу керек. Fatiha сүрөсүн туура окуй албай туруп, дин тууралуу ар ким менен соц тармакта талашпоосу керек. Мисалы кафырлар же жамааты башка мусулман бир туугандар менен. Анткени соц тармакта талкуулоо эрежелери сакталбайт. Соц тармактын керексиз видеолоруна кирип алып, убакытты бекер коротпоо керек. Колдон келсе соц тармакка кирбеген жакшы. Telefon менен сүйлөшүүнүн 19 адеби жана алар төмөнкүлөр. Çalıp жаткан номердин тууралыгына көңүл буруу зарыл. Адашып калып, башка адамдын тынчын албоо керек. Сизге бирөө адашып чалып калса, жөн гана адашып калганын айтуу абзел. Ар кандай сөздөрдү айтып күнөөлөбөө керек. Ылайыктуу убакытты карап чалуу. Түнкү саат 22:00дөн кийин өтө зарыл болбосо чалбоо. Күндүзү да күн чыккандан баштап гана чалуу керек. Çaluуда намаз убакыттарын эске алган жакшы. Çalганда албаса кайра тажатып чала бербөө. Аралыгын узартып чалуу. Эгерде çalганда албай калса жана çalсам эмне албадың деп айтпоо. Çalууга жооп берүү же бербөө анын укугу. Çalıp эмне кылып жатасың деп сурабоо. Эмне кылып жатканын айта албай турган абалда болсо, калп айтуусунда себепчи болуп калбаңыз. Ыңгайлуу элеби сүйлөй берейинби деп сурап туруп сүйлөө жакшы. Ал адамдын сизге айтпаган иштери бар болушу мүмкүн. Курбекер сөздөр менен убакытын албоо. Сүйлөшүүнү салам менен баштоо жана салам менен бүтүрүү. Зарылчылык болбосо өндү бийик кылып сүйлөбөө, бакырбоо. Эркек менен аял сүйлөшүп жаткан болсо өндү кубулжутуп сүйлөөдөн сактануу. Бири-бири менен корсораак жана кыскараак сүйлөшүү. Адамдардын даражаларына карап сүйлөө. Бош эмесмин түймөсүн басса, өтө зарыл болбосо кайра чалбоо. Эмне албайсың деп айтууга эч кимдин укугу жок. Эмне тааныбайсың деген сыяктуу сөздөрдү айтууга болбойт. Сүйлөшүүнү уруксатсыз жаздырып алууга болбойт. Çalууга музыка же аят койгонго болбойт. Дааратканада çalуу келип калса күнөөкөр болосуз. Алло деген сөздүн ордуна ассаламу алейкумду колдонуу жакшы.